Вертикальный кылгыла дедим анан. Горизонтальный, ya. Вертикальный кылгыла дедим анан. Связи с телефоном тартылган. Эки миң он тогуз эки миң жыйырманчы окуу жылынын алкагында Жаштарды өнүктүрүү институтунун алкагында биз аябай көп нерселерди өзүбүзгө алдык. Мисал келтире кетсек, биз 11 класстар мектептин парламенти өздөрү акылордо уюштуруп берген. Биз алардан үлгү алып, биз деле өзүбүз уюштурдук. Биринчи биз 8 класстарга уюштуруп бердик, андан соң шаардык деңгээлде өткөрдүк. Шаардык деңгээлде 5 мектеп келди. 5 мектептен баарына катышкандарга китептерди бердик, баалуу китептерди. Парламент Жаштарды өнүктүрүү институтунун аркагында жакшы иштеп жатат. Мектептин парламенти мурда 3-4 жыл мурун урна менен шайлачубуз мектептин парламентине. Андан соң эжекелер өздөрү шайлады. Быйыл дагы окуучулар өздөрүбүз шайлап атабыз да мектептин парламенттерине. Ошолордун аркагында биз президенттерди, мектептин президентин деле анча жакшы таанычу эмеспиз да. Жаштарды өнүктүрүү институтунун алкагында биз азыр президенттерди жакшы эле тааныйбыз. Жакындан алмашып, ой пикир алмашып, жакында мамиле кылып жүрүп, ой пикирлерибизди ишке ашырганга аракеттенебиз. Окуучулар өздөрү шайласа, өздөрү ишенген адамдарды шайласа, ошолор иштеп берет да. Анан өздөрү ишенбеген адамга көп деле маани бербейттер, кулак салбайт. Өздөрү шайласа, өздөрү ошого баш ийип, баарына макул болот. Мугалим менен окуучунун ортосунда көпүрө түзүлдү да. Ал көпүрө дегеним биз 2019-2020 жылда Жаштарды өнүктүрүү институту ишке кире элегинде биз өзүбүздүн оюбузду мугалимдерге айтуудан уялчубуз. Азыр мугалимдер өздөрү келип кеңешет биз менен, кандай пландарыңар бар, кайсы пландарыңарды ишке ашыргыңар келет деп. Биз ошондо уялбай эле эжекейлерибиз менен баарлашып, пикир алмашып, ойлорубузду кенен айтып, ишке ашыргыбыз келет да. Азыр деле ишке ашырабыз. Мурда уялчубуз да, азыр уялбай калдык. Долбоор бизге окуучуларга долбоор жазууну же болбосо мындан тышкары медиа сабаттуулуктарды, окуучуларды тренингтерди өткөрүүгө жардам берди. Мен бул долбоордун алкагында өзүм проект жазууну үйрөндүм. Бул долбоордо 2 долбоор жазылган. Биринчиси медпункт долбоору, анын автору менмин. Андан тышкары медиа сабаттуулук долбоорунда бул жазылган. Анда 9 класстагы 8 класстарга өтүлгөн. Бул долбоор бизге көп эле жакшы жагын тийгизди деп ойлойм. Биринчи биз окуучуларга тренинг өтүлдү. Парламент мүчөлөрүнө тренинг өтүлгөндө ал жерде баардыгы өз оюн кеңири айтып, айта алышты дагы. Көптөгөн дагы башка эмелерди, долбоорлорду уюштурду. Биз ден дублеров өткөрүштү. Ал күнү окуучулар мугалимдери менен алмашып, өз иш-чараларын өткөзгөндө көптөгөн жакшы жагын тийгизди деп ойлойм. Муундарга дагычы, кичинекей класстардагы үйрөндү деп ойлойм. Долбоор биз менен бирге жыл иштейбиз. Мындан дагы кийинки жылдары дагы биздин кийинки кичине класстарга да иштешин каалайбыз. Анткени бизге жакшы жактарын тийгизгени үчүн биз эле эмес, кичинекей окуучулар да окуп калышын каалайбыз да. Азыр 2020 жылы карантин кедергисин тийгизген үчүн көп долбоорлор ишке ашпай калды. Ал эми 2021 жылдары дагы бул долбоор жанданса, бул окуучуларга жакшы эмесин тийгизет деп ойлойм. Жана биз жазган долбоорлор мындан дагы өсүшүн каалайбыз. Жаштарды өнүктүрүү институту мындан кийин да токтобосун суранат элек. Бизден кийинки муундар өздөрүнө үлгү алыш үчүн муну токтотпосок жакшы болот эле. Биз суранабыз.
Мектепте бизде ушул быйылкы окуу жылында, өткөн окуу жылында деп айтсак болот, алгылыктуу көп жемиштүү иштер болду деп айтсак болот. Анткени биз ушул жаштарды өнүктүрүү институту тарабынан сунушталган проекттен өтүп, ушул проекттин негизинде иш алып баруудабыз. Бул проект бизге өз жакшы жемиштерин берди деп айтабыз. Атай турган болсок, биз балдар менен негизинен биздин иштөө чөйрөбүз балдар болгондуктан балдар менен жакшы иштерди алып барып атабыз. Анткени балдар менен чыныгы ымалашып, мындай жакшы мамиле курууда бул проекттин бизге тийгизген таасири өтө зор болду. Анткени балдар бизге бул проекттин негизинде атап айта турган болсок, мектеп парламенти бизге жакшы иштерди аткарды. Анткени балдар бизге чыныгы балдардын ички дүйнөсү, жан дүйнөсү ушул проект аркылуу ачылды. Биз бул проект бизге көптөгөн жемишин берди деп дагы бир жолу баса белгилеп айтканымдын себеби, балдар бизге чыныгы жан дүйнөсү менен ачылып, чыныгы идеяларын сунуштап, ушул нерселерди үйрөтүп кетти деп айтсак болот да. Алар мурда бизде кандай болуп келген? Мурда бизде традициялуу иш алып барууда жылдык циклограмманын негизинде эле иш алып барабыз. Ошол бир жылда мерчемделген иштер гана алып барылат. Андан ашыкчасы болбойт. Ал биз бул мезгилде жылдык иш план түзүүдө балдардын сунушун, балдардын идеясын колдоп, ушуну ишке ашырып, мотивация, албетте биринчи мотивациясы аркылуу балдарды мотивация берип, балдарды шыктандыруу аркылуу балдардын идеясын ачып, балдардын ички мүдөөсүн, баягы эмнени күзөп атат, ошону билүү аркылуу биз жылдык эмнени каалайт, бала эмнени каалайт, ошону мурда тартиптүү түрдө эле ошону эмнени бизде жылда эмнени берилсе, ошону гана аткарып атканбыз. Баягы Гарано тараптан, мэрия тараптан, ал бул мезгилде ушул учурдан пайдаланып, биз ушул проекттин алкагында балдардын мүдөөсүн, балдардын сунушун, балдардын идеяларын эске алуу менен көптөгөн бала көрсө, бала ачылбаган сандык экен, баладан биз көп нерсени алсак болчу да экен да. Бала өзү каалаганда, качан гана адам өзү бир нерсени эңсегенде көп жакшы жыйынтыкка жетет экенин биз эми гана анып отурабыз. Мугалимдер бул тренингде мугалимдер көптөгөн ушул тренингден биз өтүп келген мугалим новаторлор бар. Бизде ушул мугалим новаторлордун көптөгөн семинарлары, тренингдери биз мектепке келип ушул мугалимдерге, айрыкча жаш мугалимдер ушундай тренингдерге суусап турат. Балага кандай мамиле жасоодо, өз ара кандай мамилелешүүдө билбеген көп аксаган мугалимдер, жаш мугалимдер аксаган. Ушул тренингдин негизинде бала менен мамиле жасоодо, мамиле курууда абдан бала менен мугалим баягы ортодо көпүрө түзүлүп, Курбанбек айткандай, бала менен мугалимдин ортосунда аябай жакшы көпүрө түзүлүп, бала менен мугалим достой, бири-бирине ишенүү пайда болду, бири-бирине ишеним артып, бири-бирине жакшынакай идеяларыны өздөрү көрсөткөндө бала көп өзүнүн жан дүйнөсүн ачып, биз мурда кандай болчу, мурда баланын жакшы сабак билиш керек деген эле бизде теория, бизде ушундай рамка болчу да. Көрсө бала өзүн турмушта өзүнүн ордун табуу үчүн ал рамкадан чыгып, бала сабакты окуган баланын колунан эмне иш келет, эмнеге жөндөмдүү, биз ошону байкап калдык да. Ушул жөндөмдүүлүгүн, ал граждандык компетенттүүлүгүн өнүктүрүүдө бала өзүнүн баягы шыгын, өзүнүн жөндөмдүүлүгүн ал турмушта мектепти бүткөндөн кийин эч ким эмес болбой, ошо өз ордун табууда аябай чоң таасирин берет экен да. Мына ушул проекттин, бул баары ушул проекттин алкагында болуп жатат. Долбоор бизге жардам берүүсү ушул баягы биз эски системадан чыгып, жаңы системага ушул бала менен мамиле курууда, баланын ички мүдөөсүн табууда, бул проект бизге баланын ушу ата эне менен мамиле курууда, өз ара кесиптештерим менен же болбосо окуучу менен ушул психологиялык тибин аныктоодо, аны психологиянын тибин аныктап туруп, андан кийин буга кандай мамиле керек, кандай мамилени көтөрөт бала, кандай мамилеге бала муктаж, кандай мамилеге суусап атат, кандай мамиле аркылуу мугалимге ачылат, ушунун сырын билдик да. Баланын ушул бизге илгери мисалы үчүн
ойыртын жыйынтыгы кандай жакшы болду, бала мыкты сабакты билгенден эле бул мыкты адам болду деп ушинтип жүргөнбүз да. Көрсө бул жаңылыштык экен. Бала сөзсүз эле сабакты мыкты билбесе деле ал өзүнүн ушул баягы граждандык компетенттүүлүгүн биздики өнүкпөй калган жаштарды чыгаргандыктан алар турмушта өзү ордун таппай, өз жайын таппай, өз жумушун, баягы жумушун табууда дагы, өзүнүн жөндөмдүүлүгүн аныктоодагы кедергисин тийгизип аткан экен көрсө. Биз ушул жөндөмдүүлүктөрүнү өнүктүрбөгөндүктөн бала өз ордун таба албай, кыйналып, чайналып, турмушта чайналып жүргөн экен да. Бул граждандык компетенттүүлүгүн өнүктүрүүдө, бала өнүккөндө өзүнүн баягы чыныгы жарандык, социалдык, башка компетенттүүлүктөрүн калыптандырууда бул өзүнүн проект жакшы көптөгөн жемишин берди деп айта алам. Эми бул менде болгон сунушум, бул проект бизге абдан жакты, өзүнүн жакшы жемишин берди. Балдар мурда парламент менен биз кантип иштешибиз керек, бала менен кантип иштешибиз керек, баланын көйгөйүн эмнеге сунсап атканын, эмнеге муктаж болуп атканын, жан дүйнөсү эмнеде аксап атканын өзүнүн оюн тартынбастан айтып, ушуларды өнүктүрүп, деги эле адам катары адамдын граждандык моделди чыгарып атканда биз ушу жаңылыштарды кетирип жүргөн экенбиз. Эми мындан ары ушул проекттин бүтүшү бизге өкүнүчтүү болуп атат. Мен ойлор элем, ушул менин сунушум бул проект кайрадан дагы ушул адамды тарбиялоодо кайрадан жаңы модель чыгарууда ушул проект кайрадан уланса жакшы болмок. Анткени бул ансыз деле бизге баягы дүйнө жүзүндө болуп аткан пандемия бул проектке дагы, бизге, мугалимдерге дагы, балдарга дагы кедергисин тийгизди. Биз ишибизди ыраттуу алып бара албай калдык деп ойлойбуз. Анан дагы бүтпөгөн көптөгөн иштерибизди ушул проекттин алкагында дагы да улантсак деген чоң менин ушу көздөгөн сунушум бар эле. Ооба, бул жарандык билим берүүнүн модели мага жакты. Эмнеси менен дегенде, мында биз ар бир окуучунун жөндөмдүүлүктөрүн эске алып туруп, анын идеяларын эске алып, ошону менен иштейт экенбиз да. Мурда биз өзүбүз эле программанын негизинде ошо окуучуларга таңуулап, ушуну аткарасың дегендей тапшырмаларды берип иштеген болсок, бул долбоордо биз окуучулардын жарандык компетенттүүлүгүн өнүктүрүүгө багытталган да. Ар бир бала отличник окубаса дагы, жалаң 5 окубаса дагы сабакта ар бир баланын өзүнүн өзгөчөлөнгөн жөндөмдүүлүктөрү болот экен. Ошол жөндөмдүүлүктөрүнүн идеяларыны ортого салып, ошону ишке ашырууга биз багыт гана берет экенбиз да. Ошон үчүн бул долбоор аябай жакты мага. Мында биз мугалимдер багыттоочу гана болобуз. Окуучулар ошол өзү кызыккан, өзүнүн идеясы болгондон кийин ошону кызыгуу менен ишке ашырууга аракет кылышат экен да. Бул долбоор кантип жардам берди? Бул ошол окуучулар менен азыркы ушул учур талабына ылайык азыркы 21-кылымдын жаштары менен иштөөдө биз мурда традициялык метод менен иштеген болсок, азыр ар бир окуучунун психологиялык тибин аныктап, ал кайсыл психологиялык тиби кайсыл эмеде ошону аныктап алып туруп, ошол эле мезгилде анын ата энесинин дагы психологиялык тибин аныктап, ошого кандай мамиле кылыш керек, ошолорду аныктап алып туруп, ошого жараша окуучунун ички идеяларын, ички потенциалын, ички эмелерин шыктандыруу аркылуу жолго коюуга багытталган экен да бул долбоордо. Ошол жетишкендиктерге жетиштик. Ошондой эле ошол бул тренингде, бул долбоордун негизинде биз ошол көптөгөн тренингтерди өттүк. Ошол тренингтердин негизинде биз окуп келип, ошол мектепте биздин мектептин мугалимдерине дагы өзүбүз ошол үйрөнүп келген тренингтердин максатында эмелерди өттүк да, сабактарды өтүп, ошол ар бир мугалим, класс жетекчиге ошол окуучунун, ар бир окуучунун психологиялык тибин эске алуу аркылуу иштөөгө, ошондой эле ошонун идеяларын эске алып, ошол идеяларына колдоо көрсөтүп, ошону шыктандырып, ошону ишке ашырууга ошол жардам берүүгө үйрөттүк десек болот да. Анан бизде көп мугалимдер жаштарга дагы ушул эмени, ушул иштерди аткарып атышат десем болот. Андан кийин бул ооба, долбоорлорду жаздык. Долбоорду дагы ошол окуучулардын жарандык компетенттүүлүгүн өнүктүрүүгө багытталган темада болду да. Бул долбоордо биз өзүбүз эмес, окуучулардын идеяларын сунуштап, кимде кандай идеялар бар, ошол идеялардын негизинде темаларды тандап алдык. Биринчиси 2 долбоорду ишке ашырдык. Бул
алгачкы жардам, анан экинчиси окуучулардын арасында лидердик сапатты өнүктүрүү деген. Алгачкы жардам долбоорунда ошол ар бир эле мектепте, мисалы үчүн бизде окуучулардын арасында кээ бир эпилепсия менен жана башка мындай оорулар менен экстренный ооруп калган окуучуларга ошол окуучулар өзүнүн жанындагы достору биринчи жардамды көрсөтө билиш керек экен да. Бул деле жарандык компетенттүүлүк. Бул ошол биздин 11 класстагы Назгүл Каримова деген кызыбыздын идеясы болду. Ошонун негизинде ошол алгачкы жардам деген долбоорду жаздык. Андан экинчи долбоордо бул лидердик сапат, окуучулардын арасындагы лидердик сапатты өнүктүрүү деген долбоор. Мында дагы ошол окуучулардын ар бир окуучунун лидерлик сапатын өнүктүрүү, өзүнүн ички идеяларын өнүктүрүүгө багытталган долбоор. Бул дагы аябай сонун биз үчүн жардам болду. Ошол долбоор жазууга үйрөндүк. Окуучулардын ар бир окуучунун идеясын, ар бир окуучунун психологиялык тибин аныктап, ошону менен жакындан биз баягыдай аралыкты сактабай, мындай ошол жолдош катары, ошону менен дос катары анын мүдөлөрүн, ички немелерин сүйлөшүүгө, ошентип тарбия берүүгө үйрөндүк десем болот. Мен сунуштарымды айта турган болсом, бул ушул Жаштарды өнүктүрүү институтунун алдындагы бул ошол окуучулардын жарандык компетенттүүлүгүн өнүктүрүү долбоору бизге аябай жакты. Биздин мектепте жакшы жыйынтыктарды, жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөттү десек болот. Биз мурда дагы иштеп келгенбиз, бирок дагы эле биз билбейт экенбиз да, баланын өзүнүн идеясы менен, өзүнүн ою менен эсептешибиз керек экен. Биз өзүбүздө болгон эле программадагы нерселерди балага таңуулап, ушуну аткарасың деп, ким эмнеге жөндөмдүү, ошонун негизинде иш алып барышыбыз керек экен. Ошон үчүн мен суранат элем, биз ушул проект долбоордун негизинде жалпы эле ошол мектептерге бул сунуштаса болот да. Ошол билим берүү системасында, ушул тарбиялык чөйрөнү уюштурууда, ушул жарандык компетенттүүлүктү өнүктүрүүгө багытталган ушул программалар мектеп программасына кирип, бизге жалпы эле бизге ушундай багытта жалпы системага кирсе жакшы болот эле да. Мектеп парламенти аябай керек. Мурда бар эле, бирок бизде дагы ишке ашып келген жакшы көп эле элементтери, бирок биз дагы эле ошону толуктап, анын биз өзүбүз башкарбай, аны ошол парламент окуучулар өзү башкарып туруп, өздөрүнүн мугалимге караганда ал өзүнүн досторуна өзүнүн идеяларын жакшы таңуулап, жакшы айтып, жакшы сунуштарын айта алат экен да. Ошондо өзүнүн достору менен иш алып барып, өз теңдештери менен эме кылганда жакшы жыйынтыктар болот экен. Ошон үчүн бул парламенттик башкаруу системасы дагы мектепте аябай жакшы экен да, азыркы билим берүү системасына. Парламенттик башкарууда бизде ошол азыркы долбоордун негизинде клубдук долбоордук ишмердүүлүк, анан волонтердук ишмердүүлүк, мектептин пресс борбору, ушулар иш алып барышат. Клубдук долбоордук ишмердүүлүктө ошол окуучулардын ар ким идеясы менен өзү клубтарды ачышат. Бизде ушунун негизинде 5 клуб иштеди. Андан кийин волонтердук ишмердүүлүктө ар бир ыктыярчы окуучулар өздөрүнүн идеяларын ишке ашырышат. Мисалы үчүн буга мисал келтире турган болсом, бизде ошол 10 В класстагы Мамадиев Акыл деген окуучубуз өзүнүн демилгеси менен ушул таза коом, таза шаар үчүн, таза мектеп үчүн деген ушундай акция жүргүзүп, биринчи мектептин айнасындагы тазалыкты ошо окуучулар менен демилгелүү топ түзүп туруп, тазалык ушундай ишембиликтерди жүргүзүп, андан кийин шаардын ичиндеги ишембиликтерди жүргүзүп, ошол ыктыярчы топторду түзүп, өздөрүнө керектүү эмелерди ошол парламент менен сүйлөшүп алып туруп, материалдык жактан керектүү нерселерди ошентип иш алып барды да. Бул деген ал өзүнүн ишин аткаргандан кийин, ал кийинки окуучуларга дагы, ыктыярчы окуучуларга челлендж катары өткөрүп берди. Бул дагы ошол окуучулардын шыктандырып, өзүнүн идеяларын ишке ашырууга, деңгээлдерин, өзүнүн жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө өтө чоң өбөлгө түзөт экен да. Пресс борборлор, булар ошол ар бир окуучунун аткарган иштерин, өзүбүздүн баракчаларыбыз бар, Instagram, Facebook, ушундай WhatsApp, ушул сыяктуу социалдык тармактарга жарыялап турушат да. Анан ошонун акырында ушул аткарган иштерди баалашат. Ошол пресс борборлор аркылуу бардыгы добуш беришет да, ушул ар бир өткөрүлгөн иш-чараларга кандай
баа берилди, жакшыбы жаманбы ошонун негизинде жыйынтык чыгарылат. Анан ар бир чейректин аягында, жылдын аягында ошол аткарган иштерге баа берилип, алдыңкы ошол иш чараларга катышкан окуучуларга атайын сыйлыктар берилет.